Азыркы шартка байланыштуу кайрадан эле аралыктан окутуу боюнча 2 класстарга дене тарбия сабагын өтөбүз. Саламатсыңарбы менин кичинекей сүйүктүү окуучуларым? Кана эмесе, катарга тизилип алалычы? Ой азаматтар, сабакка баарыбыз даярбызбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы ак терек, көк терек. Сабактын максаты менен таанышып алалы балдар. Ак терек, көк терек оюну жөнүндө түшүнүк аласыңар. Оюнду эрежеси менен туура так аткарууга көнүгөсүңөр. Ынтымактуулукка, кайраттуулукка, сабырдуулукка тарбияланасыңар. Балдар, эми оңго, солго, артка карай бурулабыз. Азыр балдар, адаттагыдай эле сабагыбыздын негизги бөлүгүнө чейин дене боюбузду жазып, гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарып алабыз. Анда эмесе баарыбыз чогуу гимнастикалык көнүгүүлөрдү Эми балдар, баарыбыз чуркайбыз. Жай темп менен чуркайбыз, бир калыпта чуркайбыз. Азаматсыңар. Сабагыбыздын негизги бөлүгү ак терек, көк терек оюну. Ак терек, көк терек кыргыз элинин улуттук оюну. Бул оюнду тестер балдар жана кыздар ойношот. Оюнчулар 2 тарапка бөлүнүшөт. Ар бир тарабында 5-10 кишиден болууга тийиш. Тараптар бетме-бет сапка тизилип, биринен бири 10-15 кадам аралыкта кол кармашып турушат. Аны таяк кармашып же чөп жашырып, жашырылган чөптү кимиси тапса, ал тараптын кишилери ак терек, көк терек, бизден сизге ким керек деп жапырт айтышат. Анда экинчи жак кетирекей Керимбек, келсин бизге тезирээк деп баары жапырт чакырышат. Керимбек каттуу чурка барып, бөлүп кетүү максатында чакыргандардын сабына күч менен барып бир тиет. Эгер ал каршы тараптын кол кармашкан сабын үзүп кетсе, үзүлгөн тараптагы баланы өз тарабына алып кетет. Эгер сабын үзө албаса, ошол тараптын катарына туруп калат. Элден эл чабар,
Бизден сизге ким чабар дейт экинчи тарап. Кекирейген Шаякмат келсин бизге шалактап дейт берки тарап. Оюн ушул тартипте макулдашылган убакытка чейин улана берет. Качан оюн токтолгон кезде кайсыл тараптын катарында кишиси көп болсо, ошол тарап жеңген болуп саналат. Актерек көктерек оюнунда топ бузууга жекелей эркек балдар чакырылбастан, кыздар да чакырылат. Анда актерек, көктерек, бизден сизге ким керек? Элден эл чабар деген суроого берки тараптан тойго минген тор аттай, топчуланган манаттай, кырмызы бешмант кыз керек деп жооп беришет. Жайлоодон түшкөн сураттай, жабуусу сайма сураттай, жашыл бешмант кыз керек деген сыяктуу ыр саптары айтылат. Бул оюнда балдар сөзсүз эле ыр менен жооп берүү талап кылынбайт. Жөнөкөйлөштүрүп оюндусак да болот. Мисалы, кызыл көйнөкчөн кыз керек, же болбосо Айгүл керек, Мирлан керек деп да ойноого болот. Мына балдар, актерек көктерек оюнду эрежеси менен туура, так ойноого үйрөндүк. Ошондой эле ынтымактуулукка, кайраттуулукка, сабырдуу болууга көнүктүк. Балдар, эгерде оюн силерге түшүнүктүү болгон болсо, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула. Силерге балдар үйгө тапшырма үйдөн денени чыңдоочу көнүгүүлөрдү аткарабыз.